Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстан менен Туркия коргонуу продукциясын чыгарат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Туркия менен коргонуу өнөр жай тармагында кызматташуу боюнча келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору келип түштү. Эскерте кетсек, келишимге 5-ноябрда Туркия Республикасынын президенти Реджеп Тайип Эрдоганын Кыргызстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында кол коюлган. Министрлер кабинетинин маалыматы боюнча келишимде төмөнкү багыттар боюнча кызматташуу каралган. Күч структуралары талап кылган коргонуу өнөр жайынын продукцияларынын жана кызматтарынын бардык түрлөрүн түз жеткирүү, иштеп чыгуу, өндүрүү жана үчүнчү жактарга сатуу, иш аракеттеги системаларды жана платформаларды техникалык тейлөө, оңдоого жаңыртуу, окутуу жана тараптардын ортосунда документтерди алмашуу багытындагы технологияларды жана кызматташуунун бардык түрлөрүн өткөрүп берүү. Министрлер кабинети белгилегендей, келишим Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыздоо үчүн түрк тарап менен эки тараптуу аскердик техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө өзгөчө мааниге ээ. Макулдашууну ишке ашыруу мамлекеттин коргонуу өнөр жай потенциалын өнүктүрүүнү жогорулатат. Мында аны ишке ашырууга байланышкан чыгымдарды каржылоо тараптар тарабынан алардын улуттук мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Талас облусунда жазгы суга өнөктүгүнө даярдык текшерилүүдө. 7 февраль күнү Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгар мукты өкүлү Эрмат Жумаев ирригация тармагындагы даярдык иштерин карап чыкты. Ал Талас, Бакай Ата, Айтматов жана Манас райондорундагы суу топтогучу көлмөлөрдүн, ички чарба аралык каналдардын абалы менен таанышты. Райондук суу чарба башкармалыктарынын маалыматына ылайык, учурда каналдарды бетондоо жана техникалык тазалоо иштери аяктап калды. Эрмат Жумаев жазгы сугат маалында дыйкандарды сугат суусу менен өз убагында камсыз кылууну жана бул жаатта эч кандай көйгөй жаратпоону тапшырды. 2-3 айдын ичинде көп иш жасаш керек болду. Таза план менен буюрса, быйылкы планга коюлган жумуштарды аяктайбыз, анан кийинкилерин дальше план менен алып кетебиз. Быйыл планга коюп атканыбыз где-то бир 5 ПСРдин тегерегинде тазалап беребиз. Эң көйгөйлүү жерлерди. Жалпы область боюнча 79 ПСРибиз бар биздики. Ошолорду могул 25-26 жылы полный планга коюп тазалап бүтөбүз. Анан калганын күзүндө, күзгүгө негизи көп күчтө ушу күзгүгө план коюп атабыз, күзүндө тазалайбыз. Техникалар да көбүрөөк келип калат. Күз менен дагы бир 30 чактысын тазаласак, анан кийинки жылы калгандарын тазалап. Азия оюндары. Кыргызстандык хоккейчилер өз тайпасында 1-орунга чыкты. Кытайда өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы 2-турдун жыйынтыгы менен турнирдик таблицада 1-орунга чыкты. 5 февралда тайпалык этаптын 2-турунун оюндары өтүп, кыргызстандыктар Бахрейнди 29-0 эсебинде утуп алган. 2 турдун жыйынтыгында кыргызстандык команда 5 упайга ээ болуп, өз тайпасында турнирдик таблицада 1-орунга көтөрүлдү. Тайпалык этаптын финалдык турунун оюндары 9 февралда өтүп, Кыргыз курамасы Сингапур менен ойнойт. Милицияга үй бүлөлүк зомбулук боюнча 4000 арыз түшкөн. Ички иштер органдарына үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 4000 арыз түшкөнүн ИИМдин жашы жете электердин иштери боюнча инспекциясынын башчысы Нуржан Адылова билдирди. Анын айтымында бул жабырлануучулардын түз кайрылуулары ооруканалардан жана 102 линиясы боюнча маалымат. Адылова белгилегендей, козголгон кылмыш иштеринин саны 17% азайган. Ал кошумчалагандай, милициянын кабыл алуу пункттуулары республиканын алыскы аймактарына да барып, жарандар ал жакка да арыз жазса болот. Эгерде сиз үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы же күбөсү болуп калсаңыз, дароо жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыз же 102 кыска номуруна чалыңыздар. Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча жардам көрсөтүүгө даяр деп жыйынтыктады Адылова.
Бразилияда учак автобустун үстүнө кулады. Бразилиянын Сан-Паулу шаарында кичинекей учак автобустун үстүнө кулап түштү. Маалыматка ылайык Kincaid F-90 маркасындагы кич учагы көтөрүлгөндөн көп өтпөй шашылыш конууга аракет кылган. Diario do Nordeste жазгандай, учак кыйраган учурда автобуска урунуп, ал өрттөнүп кеткен. Автобуста жүргүнчүлөр жок болчу. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында учактын ичинен 2 сөөк табылган. Жабыркагандардын арасында өтүп бара жаткан мотоциклист жана кырсык болгон жерге жакын жердеги тротуарда турган аял бар. Бишкек жана Чүйдө бир суткада 37 мас айдоочу кармалды. Бишкек жана Чүй облусунун аймагында атайын рейд өткөрүлүп, бир сутка ичинде 37 мас абалында унаа башкарган айдоочу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгынан билдиришкендей, кармалган унаалардын баары айып короо жайына токтотулуп, айдоочулардын тийиштүү документтери айдоо укугунан ажыратуу үчүн сотко даярдалууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгы рейдтик иш-чара айдын аягына чейин уланаарын эскертет. Рейд учурунда ичип алып унаа башкаргандарга жана жасалма жалган мамлекеттик номер тагып алгандарга өзгөчө көңүл бурулат. Досум, сенин М-банк номериңи айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиозорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн М-банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып айтсам, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан М-банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн М-банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Быйыл социалдык келишим долбоорун 150 000 сомго көбөйтүү пландаштырылууда. 2025-жылы социалдык келишим долбоорунун алкагындагы кайтарымсыз акчаны 150 000 сомго көбөйтүү пландалууда. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, министрликте ведомство жетекчиси Равшанбек Сабиров катышкан жыйын өтүп, анда 2025-жылга карата стратегиялык максаттар каралган. Социалдык келишим маанилүү долбоорлордун бири болуп саналат. Анын алкагында 100 000ден ашуун адамдын жашоо шарты жакшырууда. 2025-жылы долбоордун экинчи этабы пландаштырылууда. Анда социалдык жардам 150 000 сомго көбөйтүү каралган деп жазылат маалыматта. Министр Равшанбек Сабиров Ысык көл жана Ош облустарында 1000 адамга эсептелген заманбап реабилитациялык борборлор курулаарын кошумчалаган. Эске салсак, социалдык келишим долбоору бийликтин жакырчылыкты жоюуга багытталган программасы болуп саналат. Анын алкагында аз камсыз үй бүлөлөргө 100 000 сомдон кайтарымсыз бир жолу мамлекеттен акча бөлүнөт. Ал акчаны алгандар чакан бизнес иш ачышы керек. Нарында бала бакча жана мектептерге 2300 камера орнотулду. Нарын облусунда мектептерде жана бала бакчаларда коопсуздукту камсыздоо чаралары көрүлүүдө. Негизги кадамдардын бири видео байкоо камераларын орнотуу болду. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, учурда облуста 140 мектеп, 145 бала бакча бар.
Бардык мектептер интернетке кошулуп, 1610 камера менен жабдылган. 112 бала бакчага, 729 камера орнотулуп, калгандарына видео көзөмөлдүү киргизүү иштери жүрүп жатат. Келечекте коопсуздук тутумун өркүндөтүү, кошумча контролдук чараларды киргизүү жана балдардын ыңгайлуулугу жана коргоосу үчүн инфраструктураны өнүктүрүү пландаштырылууда. Кыргызстанда текстил кийимдердин сапатын текшерген лаборатория ачылат. Экономика министрлиги Кыргызсерт компаниясы жана Кытайдын Xinjiang Tianyi Engineering Testing компаниясы текстил жана тигүү буюмдарын сыноо жана текшерүү лабораториясын түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу экономика министринин басма сөз кызматы билдирди. Бул лаборатория төмөнкү иштерди аткарат: продукциянын эл аралык жана улуттук стандарттарга шайкештигин текшерүү, ден соолук жана экологиялык коопсуздук сертификаттарын берүү, сапат маселелери боюнча тигүү ишканаларына багыт берүү, эл аралык сертификатты стандарттын ишке ашырууга жардам берүү, жаңы борбор Кыргызстандын продукциясын дүйнөлүк рыноктогу атаандаштыкка жөнөмдүүлүгүн жогорулатып, экспорттоого шарт түзөөрү күтүлүүдө. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Кыргызстан менен Беларустун мал чарбасын санариптештирүү жаатындагы кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстандын Беларустагы элчиси Эрбол Султанбаев Беларустун айыл чарба жана азык-түлүк министрлигинин мал чарбасындагы маалыматтык системалар борбору мамлекеттик мекемесинин директору Юлия Ванюхина менен сүйлөшүүлөр жүргүздү. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, анда Кыргызстан менен Беларустун мал чарбасын санариптештирүү тармагындагы кызматташтыгынын келечеги талкууланды. Элчи Эрбол Султанбаев аталган маселенин эки тарап үчүн тең актуалдуулугун, Беларуста санариптик мал чарбачылыгын уюштуруу боюнча жетиштүү компетенциялардын бар экендигин эске алуу менен тажрыйба алмашуу, квалификацияны жогорулатуу жана адистердин иш сапарларын уюштуруу аркылуу өз ара кызматташууну кеңейтүүгө кызыктар экендигин билдирди. Тараптар аталган маселелер боюнча кызматташууну кеңейтүүнү макулдашты. Мал чарбасындагы маалыматтык системалар борбору мамлекеттик мекемеси малдарды жана мал чарба продукцияларын идентификациялоону, каттоону көзөмөлдөөнү уюштуруу менен алектенет. Бүгүнкү күндө Беларуста санариптик технологияларды киргизүү менен жаныбарлардын дээрлик баардык түрлөрү идентификацияланууда. Таласта 34 миллион сомдук мамлекеттик мүлк 874 миң сомго сатылып кеткен. Талас облусунун Бакай Ата районунда 34 миллион сомдук мамлекеттик мүлк 874 миң сомго сатылып кеткени боюнча прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Талас облустук прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө салык кызматынын Бакай Ата району боюнча башкармалыгынын, сот департаментинин райондук сот аткаруучулар бөлүмүнүн жана Талас айыл чарба мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери атайын жердин баасын төмөн көрсөтүү жолу менен Талас балык чарбасы мамлекеттик ишканасынын пайдалануусундагы мамлекеттин менчиги болгон 34 миллион сомдук 16,5 гектар жер аянтты жана ага таандык бир бөлмө кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз түрдө жеке менчикке 874,500 сомго сатып жиберишкендиги аныкталган. Бул факт боюнча прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө аракеттерин жүргүзүү УКМКнын Талас облусу боюнча башкармалыгына тапшырылды. 2030-жылга чейин канча ипотекалык батир курулат? Кыргызстанда 49 миңден ашуун ипотекалык батир курулуп жатат. Маалыматка ылайык батирлердин курулушун 2030-жылы аяктоо пландаштырылууда. Курулуш иштери өлкөнүн бардык аймактарында жүргүзүлүүдө. Анын ичинде Бишкек шаарында 17,425 батир, Чүй облусунда 8 миңден ашык, Кыз Көл облусунда 5,115,
Нарын облусунда 433, Талас облусунда 319, Ош облусунда 5674, Баткен облусунда 4272. Курулуштун жалпы көлөмү 49056 батирди түзөт.